Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга өтүүгө кайсы тесттерди тапшыруу керек? Негизги тестти бардык абитуриенттер тапшырышат. Негизги тест төмөнкү бөлүмдөрдөн турат. Математика, окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо, текстти окуу жана түшүнүү, абитуриент тандаган тилдин практикалык грамматикасы, зарыл формаларды толтурууну жана көрсөтмөлөрдү угууну эсепке албаганда, тесттин узактыгы 3 саат 35 мүнөттү түзөт. Эгерде сиз бөлүмдү берилген убакыттан мурда аткарып өтсөңүз, ишиңизди дагы бир сыйра текшерип алыңыз да, дептерди жаап, кийинки бөлүмдүн үстүнөн иштөөгө уруксат берилерин күтүңүз. Атайын уруксат берилмейинче, кийинки бөлүмдүн үстүндө иштеп баштоого болбойт. Эгерде сиз берилген бөлүмдүн суроолоруна жооп бергенге үлгүрбөсөңүз, баары бир башкалар менен чогуу кийинкисине өтүүгө милдеттүүсүз. Кийинки бөлүмдүн суроолоруна жооп берүүдөн убактыңыз ашып калса дагы, бүтпөй калган мурунку бөлүмгө кайрылууга болбойт. Мисалы, текстти окуу жана түшүнүү бөлүмүндөгү тапшырмаларды аткаруудан убактыңыз ашып калса дагы, математика бөлүмүнө кайрылууга болбойт. Ошентип, тесттин кайсы болсо да бөлүмүндөгү суроолорго жооп берүү үчүн сиз тесттин башка катышуучулары сыяктуу эле так чектелген убакыт аласыз жана алар менен бирдей шартта болосуз. Негизги тесттен сырткары сиз предметтик тесттерди да тапшыра аласыз. Предметтик тесттерде абитуриенттердин тигил же бул предметтерден алган билимдери менен иштей билүү жана ошол билимдерди иш жүзүндө колдоно билүү жөндөмү текшерилет. Предметтик тесттер 8 сабак боюнча сунушталат. Химия, биология, физика, математика, тарых, англис тили, кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты. Предметтик тестти сиз өтөм деп жаткан адистик, тигил же бул предмет боюнча тест тапшырууну талап кылган учурда гана тапшырууңуз керек. Предметтик тестти каалаган санда тандап алууга болот. Ар бир предметтик тест боюнча упайлар негизги тесттин упайларынан өзүнчө эсептелет. Негизги тесттин жыйынтыгысыз предметтик тесттин жыйынтыгы жараксыз болуп калат. Керектүү адистикке тапшырууда предметтик тесттин жыйынтыгы бар абитуриент тиешелүү кесипке кабыл алууда артыкчылыкка ээ болот. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин буйругуна ылайык, Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын бардыгына, алардын менчик түрүнө жана ведомстволук караштуулугуна карабай, гранттык да, контракттык да негиздеги күндүзгү, кечки жана дистанттык окутуу формасына кабыл алуу ЖРТ жыйынтыгы менен гана болот.